Азаттык айлыкты көп төлөйт деппи, же чындыкты айтат деппи, же башка бир мажбурлук барбы? Эмне үчүн иштеп жүрөсүз? Азаттык деген ушул жакшы мектеп болуп берет. Ал жак барып кабарчылык менен алектенип көр депчи. Азаттыкта иштеген журналисттерди патриот эмес дешет. Сиз үчүн патриот деген кандай болуш керек? Бир жакта жумуш үчүн эле ал патриот же патриот эмес деп баа берүүнүн өзү туура эмес да. Көпчүлүк чындыкты айта турган материалдардан сизди баш тартып жазбай коюшат дешет. Тааныштарыңыз азайып кетет деп коркосузбу? Же кандай максат менен андай жаңылыктардан кээде баш тартып коесуз? Маданият чөйрөсү мындай интригаларга бай экенин билдим да. Экс-президент Роза Отунбаева сизден чыгармачылык кечеңизди өткөрүп бериптир. Эмне үчүн ал сизди колдоп, өзүнүн атынан өткөрүп берет? Кандай байланышыңыздар бар? Болгон бизге кезек келип калган окшойт да эми. Азыркы президентибиз Садыр Жапаров мырза 2020-жылы жеке өзүңүзгө байланышка чыккан экен. Эмне маселе болгон? Саясий топтун бир куралы болуп калгым келчү эмес, кашчымын. Аваз Акимов сиздин сыныңызды көтөрө алган жокпу, же сиз ашыкча сындап жибердиңизби? Бул окуялар мындан бир 10 жылдай мурда болсо керек. Ассаламу алейкум достор, биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто акын, Азаттыктын журналисти Чыңгыз Айтматов, мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты, жазуучулар союзунун мүчөсү Максат Жаңгазиев мырза келди. Кош келдиңиз. Аргаңыз. Керемет акынсыз. Бир топ китептериңиз чыккан, мыкты ырларды жазып жүрөсүз. Журналист болуп иштейсиз. Эмнеге интервьюларыңыз жок? Мен карап тапкан жокмун, же чакыруу жокпу, же өзүңүз барбайсызбы? Буга чейин ошол негизи көп эле маектерге барып жүргөм. Анан чынын айтканда соңку бир 2-3 жылдан бери адамдын бир ички толгонулары болот экен, кээде бир өзү бир нерсени көңүл сүйбөй калган мүнөттөр болот экен. Балким мен азыр ошол жумушка көбүрөөк кармалып, иш күндөрү эртеден кечке жумушта болгон үчүн чындап көп учурда баш тартып бара албай калып атам. Чындыгында эле аябай аз барып калдым эфирлерге деле. Анан барсаң деле көбүнчө баягындай окшош суроолор болот. Качан ыр жазып калдың эле, алгачкы ырың эсиңдеби, алдыда кандай пландарың бар деген суроолорго эле жооп берип келебиз да. Анан ошон үчүн чындап эле маектерге деле бара элекмин. Биздин эфирге келип бергениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Эмне себептен бизге макулдук бердиңиз? Мен буга чейин сиздин бир канча белгилүү адамдар менен болгон маектериңизди көргөм. Ошол сиздин суроолоруңуз мага кызык болгон. Ошон үчүн чыгармачыл адам катары менен кандай сүйлөшөрүңүз да мен үчүн мындай кызык болгон үчүн макул болуп келип калдым. Биз тааныгандан сиз акындык жактан көпчүлүккө таанылдыңыз. Өзүңүздүн жеке кечелериңизди бердиңиз. Кудай Таала акындыкты сизге эмне үчүн берди деп ойлойсуз? Негизи эми көпчүлүккө таанылды деген сөздүн канчалык чындыгы бар экенин билбейм, бирок ушул ыр чөйрөдө, чыгармачыл чөйрөдө бир аз болсо дагы атым бар болуш керек деп ойлойм. Анан буга чейин ошо бир китебим чыкты, Жүрөгүнү деген. Ал чыкканына 10 жыл болуп калды. Анан бул ыр жазып калуу жөнүндө суроо өтпөйсүзбү? Анан негизи Кудай Таала өзү мындай ар түрдүүлүктү жакшы көргөндүктөн түрдүү адамдарды, түрдүү улуттарды, түрдүү кызыкчылыктарды жаратты да. Анын ичинен ошол бизге ошол ыр жазуу өнөрүн берген окшойт деп ойлойм. Бул биздин миссиябыз катары, бул жашоого келген бир өзгөчөлүгүбүз катары нерсе деп кабылдайм. Анан бул эми тагдыр нерсе да. Кыргызга белгилүү Алыкул Осмонов деген жазуучубуз бар. Акын. Ошол Алыкул Осмоновдун ырлары ушул күнгө чейин эл оозунда айтылып, окулуп келип жатат. Бир топ обончулар обон чыгарган. Эмнеге азыркы замандын акындарынын сөздөрү анчалык эсте калбайт? Же эсте калган болсо кимдерди айтасыз? Маселен азыр сиз Алыкулду жазуучу деп атпайсызбы? Негизи Алыкул акын да.
Анан биздин кичинекей кыргыз коомчулугу мисалы кайсыл жазуучуну тааныйсың же кайсыл жазуучуну жактырасың десе Чыңгыз Айтматов дей берет, кайсыл акынды жактырасың десе Алык Осмонов дей берет да. Бирок алардын кайсы чыгармасы уникалдуу, кайсы чыгармасын баалайсың десе көпчүлүгү бардык чыгармасын окуган эмес да. Болгону ушул эки атактуу инсан мыкты акын, мыкты жазуучу деп элдин көкүрөгүнө сиңген үчүн ооба чындыгында эле алар кайталангыс мыкты жазуучу, мыкты акындар. Бирок эл ошол нерсени кабыл ала алып эле анан ошолорду гана таанып калган деп ойлойм да. Анан азыр деле мисалы азыркы заманда өзүнүн заманында Алыкулдун деңгээлинде болбосо дагы өзүнүн ырларын берген, өзүнүн өлбөс өчпөс ырларын калтырган мыкты акындар өткөн. Биздин учурда да, биздин улуу муунда да мыкты акындарды мен билем. Маселен, маркум Зайырбек Ажыматовду мен кийинки учурлардагы мыкты акын деп баалачумун да. Ошол эле көзөтүп кеткен биздин Омур Султанов деген агабыз. Ал сүйүү ырларын адабиятчылар айтат, Омур Султановдун сүйүү ырлары Алыкулдун деңгээлинен өтүп кеткен деп. Маселен, Алыкул тагдырын өзүнүн чындыгын жазган акын болсо, Омур Султанов лирика жагынан поэзиянын чексиздигине жеткен дейт да. Ошон үчүн Омур Султанов тирүү кезинде классик деп аталып калган да. Анан мен ойлойм, эртең деле мындан бир 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин деле ошо адам болуп тургандан кийин кыргыз коомчулугунан дагы өзүнүн айтар ою бар акындар, жазуучулар жарала берет деп ойлойм да. Анан албетте Алыкулга дагы бардык кыргыз акындары таасирленген. Биз деле ошол кичинекей кезде ошол эли Алыкул мыкты акын деген үчүн биз да ошондой башкача таасир менен бул кишилердин ырлары менен чоңойгонбуз. Булардын бийиктигине таазим кылабыз. Бирок поэзия дүйнөсү, адабият дегеле бир калемгерлер менен чектелип калбайт. Адам барда адабият улана берет да. Токтогул Сатылганов өз учурунда чындыкты айтып, Сибирге айдалганын билебиз. Азыркы акындар чындыкты канчалык айтып жүрөт? Акыркы жолу сиз чындык үчүн кандай ыр жаздыңыз? Токтогул Сатылганов демократ акын катары биздин адабиятта калганы ооба чындык. Эми Токтогулдун заманы менен азыркы заманды салыштырганда бир топ басма менен жерде айырмачылыктар чыгат да. Жеке мен өзүмө келе турган болсом, мен азыркы учурда социалдык тармактардан жарандык пикиримди байма-бай билдирип келем, какшыктар менен, ырлар менен. Маселен, жакын арада мисалы биздин мамлекеттик тубубуз өзгөргөндө бир канча жолу пост жаздым. Анын ичинде ошол ыр менен дагы өзүмдүн пикирлеримди айткан учурум болду. Бул менин ошол чындыгымды айтканым деп билем. Анан чындык деген менимче баягы табигый болуш керек да. Кээ бирлер маселен мен чындыкты айтып атам деген кийимди, образды кийип алып эле, мисалы упай топтоо эмес, сен өзүң мисалы чындыгы чыркаган чындыкты айтуунун түрү болот деп ойлойм да. Көптөгөн ырлар жазып жүрөсүз. Азыр эстрада ырчылары көп акындарга кайрылып жүрөт. Кайсы ырчыларга ыр жазып бердиңиз? Кайрылуулар көп эле болот. Мен ошол Борбордо студент болуп, ыр жазып, кечелерге катышып жүргөндөн бери ошол мени ыр жазып бер деп ишенимдин арткандар аябай көп болду. Маселен, белгилүү ырчылардан, эстрада ырчыларынан да кайрылгандар болгон. Бирок адамдын табияты түрдүү болот экен да. Мен өзүмдү кыйнап, мындай даяр болгонго такыр ыр жаза албай койдум да. Бирөөлөрдүн көңүлү үчүн, же болбосо мен деле ырым белгилүү ырчын аткаруусунда таанылсын деген ой менен деле мисалы жазып көрөйүн дедим. Бирок болбоду да. Ал эми мен даяр ырларыма обон чыгарган бир 10дон ашык обон ыр бар экен. Ошол белгилүүлөрдөн ошол Сыймык Бейшекеев агабыз, Майрамбек Осмонов агабыз, Гүлмира Айдосова деген эжекебиз, эл артисти Табылдактанов атабыз маселен. Ушул сыяктуу обончулар, ырчылар чыгарган обондуу ырлар бар. Анан булар ошо биринчи текст чыккан да. Анан азыр деле мен ошо ырдап жүргөн тааныш достор маселен Максат Баланча мындай өңүттүү ыр керек болуп атат десе, мен мынтип эле айтып калам да, ошол досу мен мындай жазып бере берем уйкашка салып, ырдын техникасын билген үчүн. Бирок мен обондуу ырларым мисалы таанылып кетпейт. Балким мен анткени ошол обондурдун табиятын билбейм деп айтам да. Ошон үчүн башка досторго кайрылып көрүңүз деп калдым. Ар бир маселе көйгөй акындын жүрөгүнөн бир өтөт дешет. Азыркы учурда сизди ойлондурган кандай маселе бар? Мени учурда ойлондурганы азыр баягы түрдүү көз караштардын кагылыша турган учуру мындай бийик деңгээлге жетти да. Маселен,
биз ушул Кыргызстандын 99% мусулман элбиз да. Бирок ошол диний бөлүнүп жарылуулар, жамааттык бөлүнүп жарылуулар, саясий көз караштардын кагылыштары, ашкере улутчулдар менен башка бир түшүнүктөгү адамдар, ушулардын пикир келишпестиги мени мисалы чочулатат да. Балким бул эми мыйзамдуу эле, мыйзам ченемдүү эле көрүнүш болушу мүмкүн, ар кимдин ар түрдүү пикири бар. Бирок биз тааныган эле чөйрөдөн чоң бир мындай провокациялык көз караштар болуп калганы мени ошол чочутат да. Маселен 10 жылдан кийин биз өз кичинекей коомубузду кандай болуп калабыз деп чочулайм. Маселен кече ушул азыркы учурда ошол олимпиадалык оюндар өтүп атпайбы, анан бир бала жазып атат да, ошол спортчу кыздардын ушул денесин көрсөтүп жүргөнү бул туура эмес депчи. А биз деген ушул болгон ушул 3-4 белгилүү кызыбыз менен сыймыктанып аткан учурда, ушундай учурда мындай көз караштар, мындай чоочулата турган көз караштарды ойлойм да. Ушул нерселер ойлондурат эми көбүнчөбүз. Азыркы жаштар кайсыл тараптан өнүгүп, кайсыл тараптан бир тескери жактарын көргөзүп жатышат. Азыр мени суктандырган жаштар, маселен, азыр 1-2 тил билген мурдагыдай модадан калып калган да. Азыр 18 жаштагы, 20 жаштагы биздин билимдүү улан кыздар 4-5 тил билген жаштар аябай көбөйдү. Чет өлкөнү кыдырган, чет өлкөдө окуп аткан жаштар, ошол жактын гранттарын утуп, дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларда акысыз окуп аткан жаштар, ушу илимдин, технологиянын тилин билген жаштардын көбөйүп атканы ошолор үмүт берет, суктандырат мени. Анткени келечектин ээлери ошол жаштар деп атпайлыбы. Ал эми мындай көңүлгө тийген жагын айта турган болсом, эми ал ар бир үй бүлөдөгү тарбия көргөн баланын бир өксүктөрү болуш керек деп ойлойм да. Маселен, туура эмес чөйрөгө аралашып кетүү же ата эненин мээрими жок калып, эртең коомдун коркунучу болуп калуу деген сыяктуу нерселер чочулатат. Албетте, ал баардык доордо болуп келген, мындайын деле боло берет. Жаман жакшы ак кара аралашкан дүйнөдө баары болот да. Апа деген ырыңызды окуп калдым. Аябай мыкты жазылган. Окуп бере аласызбы? Албетте. Бул ырымды бир радиодо ошо Майрамбек Осмонов агаларыбыз менен отуруп калып, анан энелер күнү болчу, анан окуп берип, анан ушул ырымды жактырып калган экен, анан көп өтпөй эле обон чыгарып ырдап берип угузду, анан обон да мага жакты. Анан обондуу ыр болуп калды бул. Ошол ырды окуп берейин, апама деген. Ойлорду күлүк дешет, балбан дешет, ой ыр деп уйкусуз түн таңдарды өтөт. Ааламды кессем сансыз ойлор менен, апам ойлойт мени андан да көп. Жашоонун тайгак жолу жалаң арман, жаныма илдет күчөп магалардан, айбыгып көңүлсүзда үшүп турсам, апам менде үшүйт саналардан. Алсырап чарчап келсем жүрүштөрдөн, апамай кагылайын үмүт берген, мен арсыз тосуп жүрсөм бакытымды, мени ал тосуп жүрөт күйүттөрдөн. Санасын тоодой үйүп санаам үчүн, сабырдан чыңап алып кара күчүн, жалынга күйүп жатсам жан чыркырап, жалтанбай апам гана барары чын. Жашырса жакшылыгым жасалмалар, жар салбай коймок беле катамдалар. Билбеймин мен бүлүнсөм таштайт кимдер, бир гана ишеничим апамда бар, билгеним бекем сүйүү апамда бар. Эмнеге эркек балдар ата энебизди жакшы көрөм деп айта албайбыз? Бул сезим чындап менде да болот. Бул табигый нерсе окшойт деп ойлойм. Мисалы, бизде Кыргызстанда, коңшу Казакстанда кичинекей балдарга ушундай бир эксперимент кылып, үйүндөгү ата энесине окуучуларын чалдырып, мен сени жакшы көрөм деп айт дейт да. Анан ошол видеону карап отурсаң, кичинекей кыздардагы, балдардагы, эркек балдардагы апасына, жатасына чалганда ыйлап жиберип атат да. Ал эми кичинекей балдар жашоонун олку учурун, ачуу таттуусун көрө элек балдар да. А бул өз табиятыбыздан бар нерсе окшойт. Анткени ата энеңе болгон чыныгы сүйүүң бар да табиятыңан. Ата эненин да балага чыныгы сүйүүсү бар. Ошол нерсени мындай ыйык нерсе, мындай ачык айтылбаган нерсе окшойт деп ойлойм да. Ошол ачык айтылып кеткенде адам жашып жиберет окшойт. Ал нерсе менде да бар. Мен дагы апамды жакшы көрөм деп өзүмдү эч качан айта албайм да. Мындай албетте жакшы көрөм чексиз. Бирок кийинки учурларда өзүм ата болуп, бала чакал болгондойн мындай SMS жазып калдым да. Апа, мен сизди жакшы көрөм деп. Азыр ушул турушта апаңызга чалып, мен сизди жакшы көрөм деп айта аласызбы? Айта алам.
айта алам да. Азыр өзүңүздөр көргөндөй албай атат. Кийинки суроолорго өтөрөт окшойбуз, Атаңыз өмүрдөн канча жашында өттү? Канча жашыңызда өттү? Мен атам өмүрдөн аябай жаш өтүп кетти. 2000-жылы атам болгон 37 жашында эле. Анда мен 1-класска жаңы кадам таштагам. Ошол жылы көз өтүп кетти. Ойлоп көрсөм, аябай бала экен да. Азыр менин жашым 30тан өтүп калды, 32-ге чыктым кече. 37 деген аябай жаш экен да. Атаңызга арнап, атаңызды бир сагынычтан улам ыр жазган учур болдубу? Болсо окуп бере аласызбы? Атамды далай сагынып, ата болгон куса бул өмүр бою калат экен да көкүрөктө. Өзгөчө өзүң ата болгондон кийин атанын ордун түшүнөт экенсиң. Мен бир нерсени билдим, бала кезде балалык кылып көп кайгыны унутуп калганыбыз менен чоңойгон сайын, эс тарткан сайын ошол ата болгон куса аябай күчөйт экен да. Атама далай жолу калем кармап, далай жолу толгонуп, көз жаш төгүп, ыр арнаган күндөр болгон, бирок бир да жолу ырым жыйнактуу болбой, жыйынтыкталбай койду да. Ошон үчүн мен атага арналган ырымды бүтүрө электим, чынын айтканда. Бул деген унутуп калгандык эмес, тескерисинче баягы бийик жасалмасыз бир сезим го деп ойлойм да. 2017-жылы Азат Дөбөткулов деген мыкты обончу композитор агабыз бар эле, ал кишинин да көзү өтүп кетти ошол 2017-жылы. Ошол киши экөөбүз алда атадан жаш калган экен, анан максат бир ата жөнүндө ыр жазалы деп жүргөнбүз да. Мен да ошол оюмду айттым, ата жөнүндө ырым эл ичинде жашап калса деп. Тилекке каршы ошол ыр дагы чыкпай калды, андан бери да жылдар өттү. Бирок мен ойлойм, эртеби кеч ата жөнүндө сөзсүз жазам го деп. Азаттыкта журналист болуп иштеп жүрөсүз. Азаттык айлыкты көп төлөйт деппи? Же чындыкты айтат деппи? Же башка бир мажбурлук барбы? Эмне үчүн иштеп жүрөсүз? Мен Азаттыкка келгениме 3,5 жыл болуп калды. 4 жылга чукулдап баратат. Буга чейин жаңы студент болгондо, ошо 18-19 жашымда эле гезиттерде, радиолордо иштеп, ошол тармакты жакшы көрчүмүн да, журналистиканы. Анан тушоом ушул КТРдин радиосунан, кийин телесинен кесилди, алып баруучу болуп жүрдүм ушул маданий программаларда. Бирок менин мүмкүнчүлүгүм болгону алып баруучу эле болуп жүрчү да. Андан кийин 5-каналда да иштеп жүрдүм, жаңылыктарды алып барып 2-3 жылдай. Ал жакта деле болгону алып баруучу болуп жүрдүм. Анан мага ушул чөйрөдөгүлөр айтып калды, Азаттык деген ушул жакшы мектеп болуп берет. Ал жакка барып кабарчылык менен алектенип көр депчи. Анан өзүм дагы жана башта айткан Зайырбек Ажыматов агабыз ошол мен азыр иштеп аткан Азаттыктын маданий адабий берүүлөрдү даярдап иштечү да. Ошол кишинин басып өткөн жолун мен дагы мындай башыман өткөрүм келди, кызык болду. Чындап эле чоң мектеп болуп атат. Мен өсүшүмө, көз караштарымдын өзгөрүп жакшырышына дегендей ошондуктан иштеп жүрөм. Бул деген ошол айлык үчүн деп эле айтканымда тура болбой калат. Өзүмдүн баягы өсүүм үчүн иштеп атам. Азаттыкта иштеген журналисттерди патриот эмес дешет. Сиз үчүн патриот деген кандай болуш керек? Мен бул кептерге кошулбайм. Ал бир жакта жумуш үчүн эле ал патриот же патриот эмес деп баа берүүнүн өзү туура эмес да. Анткени адамдын ичинде кандай ой толголору бар экени, эмне көз караш, максаттары бар экени ал адамдын өзүнө эле маалым да. Мен азыр бул жерден деле төш кагып мен мекенчилмин деп айта албайм. Бирок мен өзүмдүн айрым алдында, өзүмдүн ички жоопкерчилигимдин алдында мен мекенимди башка кыргыз кандай жакшы көрсө ошондой эле жакшы көрөм деген ойдомун. Бул сезим менде тубаса төрөлгөндөн берилген сезим деп билем. Анткени акын мекенине болгон тубаса сүйүүсү менен туулат. Эгер мекенин сындап, материал жазып аткан болсо, маселен мекенин сындап, келекелеген, намыска тие турган ырларды жазып аткан болсо деле ал душман эмес да. Ал балким элди өстүрүш үчүн жазышы мүмкүн. Маселен, биздин атактуу адабиятчы, сынчы, акын Салижан Жигитовду кимдер билбейт? Салижан Жигитовду учурунда кыргыздын душманы дешкен.
Жада калса бир эки учурдага кол салып сабаган учурлар болгон экен да. Бирок ал элди өстүрөм деп элдин ачуусуна тийген сөздөрдү, ырларды көп айтчу экен, жазчу экен да. Азаттыктын маданият жаңылыктарын жасайсыз, маданият тармагында иштейсиз. Төкмө акындар тууралуу, бир чыгармачыл өнөр адамдары тууралуу жаңылыктарды жасаганда көпчүлүк чындыкты айта турган материалдардан сизди баш тартып жазбай коюшат дешет. Эмнеге дегенде тааныштарыңыз азайып кетет деп коркосузбу? Же кандай максат менен андай жаңылыктардан кээде баш тартып коесуз? Негизи биз эми Азаттыкта баарыбыз мындай кызматкербиз, өзүбүздүн маселе менен маданий адабий темалар жасап атсам, мага ошол милдет жүктөрсө мен аткарышым керек да. Анткени мен ал жактагы милдетим ошондой. Бирок мен жеке өзүмдүн адамдыгыма салып, жок бул нерсени мен жаман көрүнөм деп жасабай койгон күндөрүм болгон эмес. Балким ошол адамдар ошондой кабыл алып алган болушу мүмкүн. Маселен, биздин маданият аябай маданият чөйрөсү мындай интригаларга бай экенин билдим да. Мен ушул тармакта иштеп жүрүп, бири-бирин жактырбай эле анан ошол интригасы мамлекеттик алкакка чыгып кетип, анан материал жасаган күндөрүм мисалы көп эле болду. Аны жасай келсем, ошо ички адамдардын интригасы болуп чыгат көбүнчө. Бирок мен өзүмө артылган жүктөрдү ошол кайсы бир маданий мекемедеги чуулган иштерди дейбизби, же бир пикир келишпестиктерди дейбизби, талаш тартыштардын баарын эле жасап жүрдүм. Ал жерде мен тааныштарым иштеп чынында жаман көргөн деле учурлар болду мисалы. Мен сизге жаман көрүп калам деп, же жакшы көрүп калам дебейсиң, анткени эки тараптын үнүн да бересиң да. Ошон үчүн мен буну кызматым катары эле көрүп калдым. Экс-президент Роза Отунбаева сиздин чыгармачылык кечеңизди өткөрүп бериптир. Мен интернеттен да көрдүм, филармония толо эл келиптир. Кече жакшы өткөн. Эмне үчүн ал сизди колдоп, өзүнүн атынан өткөрүп берет? Кандай байланышыңыздар бар? Роза Отунбаеванын Демилгелери фонду ошол биздин Кыргызстандагы ондогон бир топ акындардын чыгармачылык кечелерин ай сайын өткөрүп келишти буга чейин. Анан ошолордун ичинде ошол Умар Нусубалиев, Мырзайым Айтимбетова, анан мен үчөөбүздү чогуу өткөрүп беришкен. 2019-жылы болгон башында. Анан атайын кандай жол менен тандаган билбейм, болгон бизге кезек келип калган окшойт да эми. Ушул балдардын кечесин өткөрүп берели. Анан биз макул болдук, филармонияны алар келишим боюнча филармонияны алып беришти. Ал жерде биз өзүбүз кеченин атын коюп, сценарийлерин түзүшүп, анан кечени өткөргөнүбүз бар. Анан ал бизден кийин да башка акындардыкы өттү, азыр деле өтүп атат, ошондой эле да. Азыркы президентибиз Садыр Жапаров мырза 2020-жылы жеке өзүңүзгө байланышка чыккан экен. Эмне маселе болгон? 2020-жылы мен эми бул тууралуу ошол кезде социалдык тармактарга балким жазганымдан кабар алсаңыз керек да. 2020-жылы жанагы октябрь окуясы болуп кетпеди беле. Ошол октябрь окуясына эгер азыр адашпасам, 1-2 ай мурун ошол шайлоо иштери үгүт жүрүп аткан кез болчу. Анан мен буга чейин саясий айдыңга аралашып, же бир саясий чөйрө менен иштешип андай менде болгон эмес чынында. Анткени кайсы бир саясий күчтөрдүн дейбизби, саясий топтун бир куралы болуп калгым келчү эмес, каршымын. Бирок ошол жылы партиялар гимн жаздырат экен, конкурс жарыялайт экен, анан мен ошол баланча бир ошол бир партиялардын биринде иштеген бир бала айтып калды. Бизде ушул гимн конкурс болуп атат. Анан мен сурадым, ал гимн партия эмне деген партия, кандай партия, анан ушундай мекенчил деген партия. Мен чындыгында анда ким бар экенин деле кызык билбечү экенмин. Буга чейин анан кимдер бар экенин сурасам, ошол азыркы президент Садыр Жапаров баш болгон саясатчылар бар экенин айтты. Анан ал киши анда эркиндикке чыга элек кез болчу. Анан мен ойлонуп көрдүм да, анан бир мен гимн конкурсуна катышып көрөйүн деп анын сунушуна макул болуп катыштым. Бирок 2-3 күн ойлонуп туруп эле мен кээ бир адамдар менен кеңешип анан ал ырды кайра мындай артка кайтарууну чечтим да. Мен ал ырды жазбай эле коеюн деп чечтим. Бирок көп өтпөй эле ошол мен ушул сабак берчүмүн, жумушта турсам телефонума бир номерден чалуу келди. Анан үнү тааныш, бир жерден уккандай болдум. Анан ошол Садыр Жапаров өзү байланышты. Анан экөөбүз сүйлөшүп анан ушул баланча деген
ырыңыз купулга толду, мен ушуну кийимин кылгым келет дегендей өзүнүн ойлорун айтты. Анан мен андан сурандым, кайра мен бул ырды наоборот ошол сиздердин бир кандайдыр бир чакырыктарда тарап кетпесин, ошол ырды артка кайтарсаңыздар деп. Анан ошентип ал мырзанын мындай өтүнүчү менен ошол чыгармачылыгыңды баалайын тегиби деп анан бир ыр жазып берүүмдү өтүндү. Мен ал кишини мындай адамдык колдоо катары ошондой өңүттөө бир мекен темасындагы бир өтүнүч менен бир ыр жазып бердим. Ошо менен байланыш болбоду, ошол менен бүттү дегендей. Казакстанда министр аялын өлтүрүп койгон учур катталды. Кыргызстанда эркектер аялын кулак мурдун кезип өлтүргөнгө чейин барып жаткан фактылар четинен катталып жатат. Аял менен эркектин тең укуктуу болушу керек дегенди сиз кандай түшүндүрөсүз? Негизи эми адамзат түрдүү доорлорду баштан өткөрөт экен да. Доорлордо түшүнүктөр өзгөрөт экен. Анан азыркы доорду дагы ушу мен ойлойм, ошол улам мурдагы түшүнүктөр эскирип, жаңы түшүнүктөр пайдаланып төптөп жаңы түшүнүктөр орной берет экен да. Анан аял менен эркектин тең укугу дегенде мен ошол адам катары, баалуулук катары карайм дагы, аны туура түшүнөм. Анткени аял дагы өзүнчө бир баалуулук, өзүнчө эркек сыяктуу эле өзүнүн көз караштары бар, өзүнүн максаттары бар. Эркек деле ошол аял сыяктуу эле өзүнүн максаттары бар, өзүнүн кыялдары бар. Ушундай бир жаралган зат. Анан тең укуктуулук дегенде бири-бирин түшүнүүсүн билем мен, маселен. Бири-биринин түшүнүктөрүн колдоо деп билем. Эми бул айта берсе бир топ сөз болот го дейм. Кайсы бир жылдары Аваз Акимовдун жазган ырын сындап, экөөңүздөрдө пикир келишпестик пайда болгон. Аваз Акимов сиздин сыныңызды көтөрө алган жокпу, же сиз ашыкча сындап жибердиңизби? Бул окуялар мындан бир 10 жылдай мурда болсо керек. ЛТР телеканалында бир ыр сынак эфир болчу эле. Маселен Алтынбек Исмаилов баштаган акын агаларыбыз бар, анан азыркы эстрада ырчыларынын ырынын текстин сындачу. Мен ошол эфирге бир 2-3 жолу барып калдым. Анан ошондо ошол жаш ырчылар туш келген, ошо сиз айткан Аваз Акимовду айтканыңыз ошол эфир болсо керек да. Эфир учурунда мен ыр жазган адам катары ырлардын кемчилигин айткам. Ал өзүнүн ойлорун айткан. Анан эфирден чыккандан кийин анан жакшынакай түшүнүшүп эле ошол жерден кол алышып эле кеткенбиз. Бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге, кыргыз элине жалпы эркин микрофон. Эсен мырза, ушул баштаган ишиңиздин аягы бүтпөсүн дейли дагы. Элге кызыктуу болгон өнөр адамдары, коомчулуктагы башка тармакта иштеген инсандарды алып чыгып, алардын бейнесин ачып, алгач ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошол баштаган ишиңиз ийгиликтүү болсун. Элибизге бейпилдик, тынчтык, ынтымак өнүгүү каалайм. Бар болуңуздар. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Комментарий жазыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ассаламу алейкум.